Ассаламу алейкум, мекендештер. Кандайсыздар, туугандар, жакшысыздарбы? Бүгүнкү кайрылуум тилекмат боюнча. Бүгүн ыйык жума күнү экен. Баарыңыздарды жума маарек болсун. Жума күнүңүздөр менен. Ушул ыйык күндө президент Жапаровго жана Камчыбек Ташиевке кайрылып кетет элем да, УКМК жетекчиси. Камчыбек Кыдыршаевич, өзүңүз билесиз, силердин бийлигиңерге келишине биринчи себепкер болгон ошол тилекмат өзү. 5 октябрь күнү сиз Жалал Абадка качып жөнөгөн күнү үйүңүзгө түндө барып, Камчыбек Кыдыршаевич, президент кетти, ак үй эң калды, эч ким жок, жүрүңүз дегенде, сиз балдарды ээрчитип, Молдовановго барып, досуңуз Садыр Жапаровду түрмөдөн чыгарып алгансыз. Эгер тилекмат сизге үйүңүзгө барбаганда, силер бүгүн бул жакта отурбайт элеңер. Силер бийликте каалаганда калчабайт элеңер. Силердин бийликке келишиңерге эң биринчи себепкер ошол Тилекмат Куренов, жарандык активист. А силер ага рахмат айтып, ыраазычылык билдирбей, тескерисинче түрмөгө камап салдыңар. Эмне үчүн камап салдыңар? Бул Фейсбуктагы пост, бул жөн эле шылтоо. Ал дагы андай постторду миңдеген жарандар жазып атат. Эмне үчүн баарына чара көрбөйсүңөр анда? Ал жөн эле шылтоо болгондуктан силер жетим тоо боюнча камап атасыңар андачы. Жетим тоону коргоп чыкты. Албетте баарыбыз коргойбуз, мен деле коргойм. Жетим тоо бул Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн эң чоң запасы болгон тоолордун бири. Күмтөрдү казып бүттүңөр 30 жыл бою. Эмне пайда таптык? Бүт мөңгүлөр талкалап. Бизге алтындан дагы, бриллианттан дагы кымбат, бизге бул таза суу, биздин мөңгүлөрүбүз. Бул Орто Азия элдеринин ырыскысы, биздин тоолордо мөңгүлөр. Ошону коргоп чыккандыгы үчүн силер аны болбогон эле бир шылтоо менен, бир пост үчүн Фейсбуктагы 1 жыл 6 айга камап салдыңар. Мына эсептеп көрсөңөр деле убактысы келди уже, чыга турган, мөөнөтү бүттү. А силер чыгарбай дагы кармап отурасыңар. 1,5 жылда үй бүлөсү аябай эле кыйналды, материалдык жактан. Өздөрү квартирада турушат. Аларды каржылай турган эч кандай демөөрчү жок, спонсор жок. Ошондуктан силерден суранып кетет элем. Жаран катары, Кыргыздын атуулу катары Тилекматты чыгарып койгула. Силер андан эч бир камагандан пайда таппайсыңар. Андан силер коркпогула. Мына канчасын чыгардыңар? Бактыбек Калмаматов чыкты, 1 ай отуруп чыкты. Дагы башка жарандар чыкты. Эмне үчүн Тилекматты чыгарбайсыңар? Эмнесинен коркосуңар? Ал чыкса эле силер бийлигиңер тартып албайт. Ошондуктан Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич, ойлонгула мындай. Бир аз ойлонуп иш кылгылачы. Анын деле үй бүлө бала чакасы бар. Эгер ал коррупционер болгондо камап койсоңор жарашат эле. Ошо урдаган миллиондордун четинен күнүгө бир $50 сууруп коюп, жыргап жашай берет эле анын үй бүлөсүчү. Ал балада эчтекеси жок. Үйү деле жок. Квартирада жашайт. Анан камап, ушул азап чектирип, үй бүлөсүн кыйнап атканыңар, бул өтө чоң күнөө да. Бул үчүн силер бул жактан да жооп бербей калсаңар, качып кетипсиңер дагы. Тияктан жооп беришиңер өтө кыйын болот, өтө катуу болот. Ошондуктан, урматтуу президент, урматтуу өлкө башчысы,
Камчыбек Кыдыршаевич, силердин бул кылганыңар өтө туура эмес, өтө мындай жигитчилик эмес да. Силердин бийликке келгениңерге ушул Тилекмат себепкер, эң биринчи. Тилекмат болбогондо силер буякта отурбайт элеңер. Ырайымдуулук сурап жүрмөксүңөр. Чыгарып кой депчи. Тилекмат ырайымдуулук сураган жок. Анын үчүн биз сурап атабыз. Анын үй-бүлөсү кыйналды, материалдык жактан аябай эле. Азыр кымбатчылык болуп аткан учурда элдин көп эле кыйналып атат. Түрмөдө жаткан жарандарыбыздын үй бүлөлөрү эки эсе кыйналып атат. Ошондуктан Камчыбек Кыдыршаевич, чыгарып коюңуздар сураныч. Туура эмес бул кылганыңар, өтө туура эмес. Видеону бөлүшүп коюңуздар туугандар.